Так, кечиресиздер, мага телефон чалганда звук чыкпай калат да. Тайжем чалып калды. Так, азыр. Кечиресиздер. Технический неполадки дейин десем, технический неполадки эмес. Инстаграмда лайфка чыкканда WhatsApp'тан бирөө чалып калса, звук өчүп калат да сразу. Ошондой болуп атат. Жанакы эже кирди болду экен, ошонун суроосуна жооп берейин дегем. Бул менин неберем 9 жашта, 4 жылдан бери витаминдерди ичет, дарыланат, эч кандай жардам бербейт деп. Ошол эже барсызбы биякта? Кирдиңиз беле, кире элексиз бизге, ошону жооп берип коеюн дегем. Так, классно. Классно. Жакшы, уже ошол эже кирди болуш керек. Жооп бере берейин. Жанакы небересине сабак эмес боюнчачы. Ал жардам бербейт, сразу эле айтам. Анткени бала бир нерсени түшүнбөй, окуй албай, сабакка көңүлү жок, эстетүү туму начар болуп атканда бул комплексный болот да. Кайра эле биз эмне энеси менен иштетишип, анан караңыз, чоң апа канчалык мээримдүү, өзүнүн небересин ойлоп, неберелери жанынан да таттуу болот ошол себептен. Жакшы. Бул да эфир сакталат. Биринчи эфирден жаңы кошулгандарга кечирим сураймын. Анткени мага бирөө чалып калган үчүн звук жоголуп кетет да, ошентип. Азыр эч ким чалбаса экен. Сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. Аябай суроолор сонун кетип атты эле, ошого жооп берип коеюн дегем. Мен жетишпей жаза албай калгандар жооп берсеңиздер болот. Ой, суроо жазсаңыздар болот. Сон жанакы апа кирип бериптир, жана 9 жаштагы неберем деген. Ошого кире элек экен. Ладно. Жакшы, ошентип бизде курс эртең башталып атат. Азыр жаңы кошулгандар үчүн супер мээ программасы 15 апрелде старт алат. Катталсаңыздар болот. Мээңерди машыктырып, позитивно жүрүп, маалыматтарды жөнөкөй, жеңил, оорчулугу жок кабыл алып, кабыл алган машыккан мээ сөзсүз түрдө жогорку деңгээлдеги өзгөрүүлөргө жана айткандай кирешелерге чыгат да. Анткени ошондой. Эмне жөнүндө эфир болуп жатат, кыска түшүндүрүп кетиңизчи дейт. Эфир болсо бизде бул мени машыктыруу боюнча жүрүп жатат. Эмне себептен биз унутчакпыз, кантип биз маалыматтарды оңой жеңил сактап калабыз, кантип биз тилди үйрөнөбүз, кантип биз элден артка калбайбыз. Кээде көбүнчө учурларда айтабыз го, бул бала гений, бул деген 200 мамлекеттин борбор шаарын жатка билет, ошонун баарын байрактарын, флагтарын билет. Бул укмуш бала, бул 6 тилде сүйлөйт, бул математик, бул олимпиадада 1-чи орунду алды, бул гений деп. Анан орустардын сон передачалары бар, менин потенциалын көрсөткөнчү, ошолорду көрүп алып, алыстагы бир дүйнө катары көрөбүз да. А самом деле андай эмес. Бүт бардыгы, бүт нормалдуу адамдардын бардыгын ошондой потенциалы бар. Бирок бир эле өзгөчөлүк бар. Ошол потенциалды ача билген адам ошентип гений болуп көрсөтөт. Анан экинчи поток болсо ошол потенциалды менден узак деп ачпай жүргөндөр болуп атат. Анан ушул өзүмдүн менин программамда, менин машыктыруу программасында ошондой потенциалдарыңарды ачуунун техникаларын бүт үйрөтөм. Кыскача айтканда,
10 минутада көзүңүздү жумуп 50 сөздү жаттап койсоңуз болот. Башынан аягынан башына чейин эч кайталоосу жок. Жазгандын кереги жок, окугандын кереги жок. Мээбиз ошончолук күчтүү. Биз башка эфирлерден көп айтам, эмне себептен айымдар бирөөнү ушактаганда эч нерсесин унутпай айтып беребиз го. Эч нерсе унутпайбыз элечи. Бирөө бир нерсе алсын, идиш алсын, тирисе пардо ковер алсын, куда сөөгү келсин, калыңы келсин, имеги алсын, шернеге келсин, ким кандай конфет печенье алып келсин, тим эле жомоктоп басып бараткан көлөшүнө чейин айтып беребиз. Окуган китебизди эстей албайбыз. Же болбосо жана Аватар деген кинону баарыбыз билебиз да, көп билесиңер да. Ошол кинону баарыбыз билебиз. Окуган маалыматты билбейбиз, тилди окуй албайбыз, программированияны окуй албайбыз, бир нерсени кыла албайбыз деп шылтөө беребиз да. Анан табигый менин потенциалы, анан табигый методология менен ошону окутам сиздерге. Так, бир айда кандай өзгөрүүлөрдү байкаса болот? Аябай сонун суроо. Ошону мен күтүп аткам, жооп берейин дегем. Караңыздар, сиз бир ай толук тапшырмаларды аткаргандан кийин эс тутумуңуз, мен гарантия беремин, 4-5 эсе сонун болуп калат. Эс тутум мындай. Машыккан бир айда программаны толук аткарып, тапшырмалардын баарын окуп, практика кылган адамдын эс тутуму сонун иштеп калат. Бир, ошону 30 күндө эле чечсеңиз болот. Биринчи өзгөрүүнү биринчи жумадан кийин байкайсыздар. Ошондой. Балдарда болсо, жаман окуп, жаман бааларды алып келген балдардын бардыгынын тапшырмаларды толук аткарып түшүнгөндөн кийин сабакта сонун өзгөрөт. 70%га чейин көтөрүлөт. Мен ошону балдар менен алып атканда, Бельгияда окуп атканда ата-энесине айтчумун. Мага чейрек күндөлүгүн эле алып келгиле жылдын башында, анан жылдын аягында байкайсыздар деп. Жылдын аягында бүт тапшырманы аткарып жакшы окуган, жаман окуган деле бала жок менин курсумда, бардыгы эле окушат да. Бирөө эле шултоо айтып, мээсине алданып кетпесе элечи. Ошолор сонун жыйынтык менен бүтөт. Ошондо баланын аркасынан чуркабай каласыңар. Оку, эмне жатасың, тур жат деген сайгылама жок болот. Ал кайсыл маалда жок болот? Качан эне өзү машыкканда. Всё, секрет ошондо. Сабак ошондо эртең башталып, бир ай болуп, анан 4 айга сакталат. Ооба, эртеңден баштап 4 айга чейин сакталат. Канча убакыт болот? 1 ай болот. Анан сакталган эфирди кайталап 3 ай көрсөңүздөр болот. Эфирдин мөөнөтүн биз узарттык. Көздүн көрүүсү жакшы болбой калып жатат. Ошого да көнүгүү барбы, жакшы көнүгүү үчүн дейт. Так, Махабат Кадырова, сизге айтат элем, көз жакшы көрбөй атса, эмнеге барыш керек? Офтальмологко көзгө барыш керек, Давленияны текшерткиле, катаракт жокпу, эч нерсе жокпу, Анан ошого жараша лазерный коррекция деген бар. Лазер менен 15 минутта коррекция кылып 100% көрүп калса болот, бирок бул 40 жашка чейин бар. Анын караш керек да ден соолукка. Так, сонун. 7 жашта кызым сөздү жакшы түшүнбөйт, кайталасаң да кандай кылса болот дейт. 7 жаштагы кызыңыз сөздү жакшы түшүнбөйт. Эч ким түшүнбөйт азыркы балдарчы. Сиздин эле кызыңыз эмес да. Любой эле азыр балдарыңарды алып келгилечи. Телефонду кармаган балдардын баары эле 0 внимания. Силер сүйлөсөгөн бир кулактан кирет, бир булактан чыгат. Просто эле силерди игнор кылат да. Ал эмне себептен балдарыңар силерди укпайт азырчы? Эмне себептен балдар деп эле баарыбыздын эле балдарыбыз бизди вообще укпайт да, тоготпойт. Биз айткан сөз кирет да, чыгып кетет. Редко калат. Баары эле жалдырып отурат. Сен кандай ойлойсуң десем, билбейм дейт. Окуйсуңбу десем, билбейм дейт. Мектепке барасың десе, деп мындай мектепке да баргысы келбейт да. Эч нерсеге кызыкпайт да. Не себептен деп ойлойсуңар? Не себептен биздин балдар азыр ушундай болуп атат, зомби болуп баратат да, кадимки сөз менен айтканда. Анткени биз эмне? Өзүбүздөн болуп атпайбы? Биз мурдагы тарбияны бербей атабыз,
кыйын болуп бар мектепке эрежең окутат деп. Мага берген аманат баламды мектепке шылтайбыз, мугалимди жамандайбыз. Керек болсо кыргыздар бар, мугалим сабайт турбайбы? Вообще ужас. Бүт эле күнөөлүү да, өзү күнөөлүү эмес да, ошол жерден сабап аткан аял күнөөлүү эмес да. Ошол себептен дагы бир жолу айтам, өзүңүздөрдү мээңиздерди машыктыргандан кийин балаңыз сизди туурап келет. Сиздин жаныңызга келип окуйт. Мектептеги программа жеп жеңил болуп калат. Сизди укпай аткан балаңыз эмнеге сизди укпайт? Анткени сиз аны укпайсыз. Сиз анын акысын бере албай атасыз. Ар бир адамды ачылабы экен? Ачылат, кааласа, Кудайым буйрса, сиз айткандай сөз жандуу барам, рилс чыгарсаңыз билет алам. Миң уккандан бир көргөн. Албетте, Коран жаттагандарга да керек экен. Мына Рани Аймиджи айтып атат, албетте керек. Сиз өзүңүз отуруңуз, мээңизди машыктырып, мен берген күнүңдөрдү аткарып, бир айдын ичинде, 30 күнүн ичинде эстетүүңүз жакшырып, Курандагы сүрөлөрдү жаттап, көбүктерди чыгарып, эсептерди чыгарып отурсаңыздар, любой киши жолдошуңуз келип деле окуйт сиз менен биргечи. Көбүнчө учурларда аял өзгөргөндө үйдө өзгөрөт. Биз кабабыз биркөсө, үйдөгү туман каптайт. Биз жашынакай жүрсөк, үйдө күн чыгат. Биз билим алсак, балдарыбыз баары билим алат. Биз кийинип билимге маани бербей, только окат идиштеп жүрсөк, отношения болбойт да андай. Ошол себептен баардык энелерди мен үгүттөйм. Силер үйдүн тиричилиги менен баланы биз тарбиялай албай калдык азырчы. Ошон үчүн бизди укпайт, анткени баланы биз укпай элебиз. Күнүнө канча убакыт бериш керек? Күнүнө эсеп чыгарып отурам десеңиз, күнүнө 1 саат жетет. Айымдар болсоңуздар, үй окатын баары бүткөндөн кийин балдарды топойт жаткызып коюп, тынч отуруп алып 1 саат машык коюңуздар. Болду, жетет. Баасы ошол 30 миңден. Саламатсызбы, офлайн курс канча сом жана канча убакыт болот? Офлайн курсту мен бербейм, мени окуткан мугалимдер берет. Анан ал маалыматты менеджерлерден алсаңыздар болот. Мен жаңылбасам 3 айга 20 миң сомдон болот да. Курстун баасы өзгөргөн эмеспи же арзандадыбы? Курстун баасы азыр 30 миңден, анан сентябрга чейин көтөрүлөт, анткени көп сабактар кошулат да. Так, жакшы. Оба мектепке улам чакырып атат, уктайт деп. Оба Насият эже Керимбаева. Эмне себептен балаңыз уктайт билесизби ошону? Эмне себептен балаңар баардык уйкучу? Сиздин эле балаңыз эмес, баардын эле балдар уйкучу. Ошону кантип ошонун баардыгын эмелерди түшүндүрүп берем да сабактардан. Бүт эле көйгөй ушул болуп атат. Эне тарбиядан чыгып кеткенде балдардын баары ошондой бизге эмне болуп атат? Күзгү болуп берип атат да. Анан телефон кармагандан экинчи проблемасы. Телефонду карап отурганда 1 минутада 50-дөй, 80-дей видео көргөн мээ чарчап калат да. Слишком чарчап калат, уктап жата берет. Эмнеге катып атат дейт. Сизде интернет начар болуп атат. Менин балам окуганды жактырбайт, бирок практика жүгүрүп жүргөн жумуштарды жакшы көрөт. Кандай кылса болот? Балаңызга эски программаны кийирбейбиз. Сиз өзгөрсөңүз, балаңыз кадимкиде эле китеп кармап окуп отуруп калат. Точно ошондо эс тутумду кантип жакшы кылабыз, мени машыктырып деп атам. Ошону мен айтып атам да. Элестетик эле, биз эс тутумубузду жакшыртпай эле, унутчак болуп эле, балдарыбыз өзүбүз окубай эле, үйрөнбөй эле, балдарыбызга үйрөнгөн нерсебизди үйрөтпөй эле жүрө берсек кандай ком болот дейт келечекте кыргыздардычы. Машыктыруу керек. Машыктыруу деген эмне? Кадимки сабактарды ар бир теориясы бар. Ошонун теорияны угуп туруп, видеолордун баары кыска нуска, ток этер жерин эле айтканмын. Башыңарды уруп лекция окубай монтип толтура суроолор эметпейчи. Ток этер жер бат эле бүтөт. Анан манжалар менен эсептерди чыгарабыз, практикаларды кылабыз. Бүт техникалардын баарын үйрөнөбүз. Ошону сиңирип отурасыңар. Уламы сиңирип. Практикага келгенде балаңыз болобу, өзүңүз болобу, калган 3 ай ошону бышырып туруп, түшүндүрүп үйрөтүңүздөр. Балаңызга менден окуп алып туруп үйрөткөндө
результаттан байкайсыздар. Азыркы учурдагы көбүнчө бардык эле машыккандардын бардык үй бүлөсүндөгү жашоо стили өзгөрдү. Сабак боюнча, менталитети боюнча полностью позитивке кетип, телефонду көп кармай, телефонду кармаганда деле ойлонуп калат да, мен азыр муну кармасам мени эмне болот, эмне болорун билгенден кийин уже кармабай калат да, ошондой. Баланын акысын кантип берүү керек, айта бересизби дейт, айта кетесизби дейт. Баланын акысы, эненин акысы, эненин негизи эмне кызматы да баланын алдында? Кирин жууп, анан тамак берип деле эмес да, ал атанын жумушу да тамак берүү, жай берүү. Эненин биринчи максаты бул баланы билим берүү. Анан сиз билимдүү келин алабыз деп коюп, ал келини балдарын окутпаса кандай болот, туурабы? Ошондой. Ошол биринчи билим беребиз. Так, курстун баасына айттым 30 миңден деп. Сонун. Так, мен өзүм мугалиммин, мага аябай керек курс экен. Бир аз арзандатып бере аласызбы? Болгон эле баасы ошондой же. Мурун кайда марафонго катышып скидка алгам, бирок убакыт жок, окуй албай калдым. Азыр кымбат болуп кетиптир. Ооба, ай сайын кымбаттайт, ошону күтө берсеңер, ошентип курстан кала бересиңер. Биринчи курсту окугам, кийинки арзан болот. Жок, арзан болбойт. Жакшы кошула турган сабактар бизде курсак дагы доступно болобу дейт. Курс дагы доступно, же ал кошулган сабактарды кайра алып окуш керек болобу дейт. Аны биз өз убагында келгенде айтабыз, кандай шарттар менен. Эгерде менди окуп бүтүп жаңы кошулган маалыматтарды алам десеңиздер, биз да аларга өзүнө жараша шарт түзүп беребиз. Мен ушунча азыр мен уже эфирде 1,5 сааттан ашык 2 саатка чейин отуруп калыптырмын. Бардыгыңыздарды эртең курска чакырамын. Бардык маалыматтар боюнча менеджер кыздарыбыз бар, биздин жашынакай сонун келиндер бар. Бардыгы тыпылдап силерге сонун жоопторду берет деп ойлойм. Бардыгыңыздарды дагы бир жолу чакырып, эртең сабагымда күтөмүн. Бул сабак силерге гана сабак болбойт, жашоо стили жана алдыга өнүктүрө турган бир силерге мост деп койсо орусча болуп берет деп ишенемин. Профессиональный окуу үчүн база окуп бүтүрүү, ооба керек. Профессиональный окуш үчүн любительский керек. Силерге да Аллах ыраазы болсун. Бардыгыңыздарга кутман кеч. Жакшы, сонун рахмат. Эфир ошону менен аяктайлы. Эфир сакталат. Профессиональный курс пока ачыла элек, бирок катталуу тизмеге кошулсаңыз болот. Тизме ачык. Тизме толгондо ачабыз. Бирок тизме качан толорун биз билбейбиз да. Толорсо эле ачылат. Сиздер да аман болуңуздар. Ойлойм бардыгыңыздарга пайдалуу болду деп. Жакшы. Хорошо, кутман кеч барыңыздарга, саламатта калыңыздар.